Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыңар, жақсысыңарбы? Мен атым Самат Өлетбақов. Сіздерменен бүгін жүз көрішіп, ушул жерде отырғаныма қуаныштамын. Мен үшін бүгін өзгөчө бір күн болып атат. Эми сіздер каналдың катталуучулары билесиздер. Бул Мокбанг кыргызча деп аталган теле эмес, эми шоу, YouTube шоу. Бул жерде биздин максатыбыз аябагандай оңой, жеңил, Корея ашканасынын тамактары менен мен максималдуу түрдө жеп, даам татып, өзүмдүн эмоциялар менен сиздер менен бөлүшөм. Сиздер болсо экрандын ары жагында албетте отуруп алып, ошол кандай экен, баягы мен максималдуу түрдө бере беришим керек, силер ала беришиңер керек да. Анан эң башында эскертип өтөйүн. Ушул экранда ушул берүүнү эгерде сиз кош бойлуу болсоңуз, анан ачка болсоңуз көрбөшүңүздөр керек. Макулбу? Эгерде кош бойлуу, анан ачка болсоңуздар, анда стоп. Так, анда эмес алгач ирет корейчедагы силер менен баарлашалы. Европун, анясио, дагы бир жолу саламатсыңар. Ассаламу алейкум. Биз анда эмесе баштадык. Алгач албетте өзүмдүн колдорумду жакшынакай кылып дезинфекция кылып алайын дагы. Жана биздин атка минелер көргөзгөндөй ушинтип коелу. Так, анда эмесе бүгүн биздин менюбузда эмне экен? Негизи өзүңүздөр билесиздер, Корея ашканасы аябагандай чөп чарга бай. Мынакей кимчи, салаттар, мунун баарын көргөнсүздөр, мунун баары берилет. Баягы основной блюданын жанына берилет. Гангнам ресторанында. Жана эң основной блюдобуз бул бүгүн форель. Форель, мынакей козу карандар менен буюрса мынакей биздин жаныбызда могул азыр отубузда бышып калды. Бул чок. Бышып калды дедим, чогубузда даяр болуп калды. Анда эмесе көп узартпай биз баштай берели. Акырын ушул форелибизди алып, бисмиллахир-рахманир-рахим баштадык. Анда эмесе негизи бияк жагынан баштаган туура экен, туура эмес бекен билбейт экенмин, чын айтсам. Мен ушул форельди бышырып көрбөптүрмүн. Көрөлү. Чогубуз даптаяр, сонун. Дагы бир айта кетчү, эскерте кетчү нерсе, бул ресторан толугу менен халал. Өзүм текшердим. Халал сертификаттары бар. Нечүн дегенде бул жерде баягы бүт буюмдардын баардыгы халал менен халал эместерди. Буюмдары башка, кухнясы башка, айтор бүт жазылгандар башка. Андыктан биз мусулман бир туугандар келип ушул жерде даам татып жей берсеңиздер болот. Туугандар, канакей. Карагылачы кандай сонун бияк жагы азыр. Билбейм, бышелек болуш керек, бирок акырын быша берсин. Так, алгач суудан да ичип алалы. Эң башында тамак жеринин астында албетте бир аз сууда ичишибиз керек, достор, билесиздер. Жакшы, сонун. Так. Бышып атат. Анда эмесе кимчилерден баштай берели. Негизи мага кызык болуп атат да. Мындай форматтагы шоуга мен биринчи жолу катышып атам. Андыктан эми өзүңүздөр билесиздер, мунун максаты айткандай эле башында айтпадымбы? Мен максималдуу түрдө чалпылдатып, максималдуу аппетиттүү жешим керек да, тамактардын баарын. Андыктан бир аз чалпылдайм азыр, бир аз баягы кийиме деле тамак тамышы мүмкүн. Андыктан силер таарынбайсыздар, макулбу, достор? Так. Муну аябай жакшы көрөм. Бул жумурткасы бар, картошкасы мененби, айтор. Биремкелер экен. Кимчи, кимчи сонун. Кимчини биз аябай жакшы көрөбүз, билебиз да. Так. Мынакей картошка бул чики картошка окшойт. Жок, бышкан экен. Кстати, Корея ашканасында, Кытай ашканасында чики картошканы жешет туугандар. Биз эми өткөн жыл так ушул убакта Түштүк Кореяда болгонбуз, андыктан мунун баарына чеснок. Бул эң сонуну. Өзгөчө азыр иммунитетти көтөрүш үчүн чеснок керек, туугандар. Так, бул капустаны аргалайын. Так. Бул жерим бышып атат. Кана. Мага көрүңөр туугандар, карачы. Оппа. Түшүп кетпесин бияк жагында. Жакшылап бышыралы,
Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Son. Мен азыр бұл жерде саат 3 екен. Мен тамақ жебегеніме тура 18 саат болып тұр. Андықтан чеснок. Шикарно. Так. Бұл жерге балықтың жіті соңын болып келіп отады. Так. Бұл негізі мен өте баяғы қоғыздыққадағы маны берем да. Бышқанда да тура баяғы мұндай емел болып қой. Стейкті бышқырғанда емел боласың ғой мұндай. Баяғы қойғанда тура қылып мұндай. Линиялар мұндай қылыпшы. Ошанда қылып қылым келеді еме. Көрімші атағы жоқ қой, бірақ қоғыз болып отады. Аппетит ашылып кетті. Аппетит ашылып кетті. Түштік Корея ресторандарынан ең чоң өзгөчөлүк ошол да достор. Биз негизи жакшы бир мен өзүмдүн баягы кичине карантинда салмакты көбүрөөк алып алдым, где-то бир 7 килограммга семириптирмин туугандар. Андыктан буну ар дайым кылып келбейм, бирок силерге айтып коюшум керек. Мынтип айтышат негизи, туура тамактануунун бир сыры бар дейт. Тамакты 3 бөлүккө бөлүшүң керек дейт, 3 бөлүк. Биринчиси bir bölügü, 3'ten 1 bölügü бұл ошол балық, эт, же башка түрдүү бир чоңураак бир нерсе болсо, экинчи бөлүгү бұл жер жемиш болуш керек деп айтышат. Азыр биз көргөндөй эле жер жемиштер. Жер жемиш эмесин баягы эме. Овощи да, овощ. Андан кийин үчүнчү бөлүгүн бұл ашка калтырып коюшуң дешет да, то есть суу ичкенге баягы эме ошол жердин эчтеке болбош керек деп айтышат. Негизи ошондо гана сен туура тамактанасың деп айтышат. Андыктан жеп көрөлүчү. Сонун экен. Бул да кимчи. Бирок бул эмес, перец эмелери азыраак экен. Біз жақсы сөз бар ғой, орыстардың жақсы сөзі бар. Когда ты ешь, когда я ем, я глухо нем деп қойды ғой, бирок бізге тилекке қарсы біздің шоудың форматында, бұл программаның форматында болып өткен, сөйлеп отырышыбыз керек екен, андықтан соның балығызды көрелі. Жақсы бышпадық көресі. Бышса деле керек екен, бирок мен чын айтсам о салаттарды жем келип атат, андыктан дагы жакшыраак бышып турсун. Кое тургула. Бул эмне деп койчу буларда? Грибочектерди коюп коелу. Түркчөсүн билип атам, мантар дейт, бирок орусча козгарындар. Эмне деп койчу эле? Стал айтам атын. Онда бышырышыбыз керек окшойт, да, по-моему. Быша берсин. Так. Да, несін жесек. Соның қарағылатшы. Кстати, биздин үй бүлөбүз менен баарыбыз чеснокты жакшы көрөбүз. Анан өзгөчө кечке маал жакшынакай бир супчик болсо үйдө, кечки тамакка чесноктон жеп туруп, анан жатып алсаң, кандай сонун. Мен балдарыма да чеснок жегенди үйрөтөм. Кызым жакшы көрөт. Негизи чеснокты жеп турушуң керек, достор. Андыктан чеснок бул өтө пайдалуу, өзүңүздөр билесиздер. Мен
чесноктың чийкисин жакшы көрөм, чийки түрүн. Бышканын чын айтсам жей албайм. Тилекке каршы. Сіздерге емен айтып өтейін, негізі мен өзім Қырғыз түрік лицейін бітіргенмін, андықтан бізде кішкентай кезден баштап эле, баягы 13 жашта барып тұрмын лицей, 13-13 жашында барып тұрдым. Анан біз солдатский режим болып қалғанда, потому что ар дайым уақыт аз, ошондон баштап эле бат жегенде үйрөнүп, көнүп калганбыз. Тилекке каршы ал нерсе дагы эле бар. Бул албетте ден соолукка зыян, пайдалуу эмес. Бат жеген, бирок баягы тамакты албетте баягы рахатын алып жеш керек дечи, бирок тилекке каршы күнүгө андай нерсе боло бербейт экен. Андыктан мен баягы силер менен лицемер болгум келбейт, отуруп алып, назданып, созулуп, как оно есть. Жашоодо кандай болсо, болгондо мынчалык көп сүйлөбөйт элем. Son. Так, эми балыгыбыз бир тараптан бышты окшойт. Так, Магмун үйрөтүштү. Корейстер менен китайстардын дагы бир нерсе чыгат. Сөзсүз түрдө атайын ашкананын кайчылары болот. Мынакей. Акырын өзүм кезип алышыбыз керек экен. В принципе, жакшы эле бышыптыр. Анан кескенде мынтип карайт окшойбуз, бышканын бышпанын карайт экенбиз. Соны карагылачы, мынакей, билбейм, камера көргөзөт көрсөңүз, мына көргөзүп коеюнчу. Сонун бышып карагылачы. Кандай сонун бышыптыр. Так, эми бул балыкты бул жерге салат экенбиз. Мага мынтип үйрөтүштү. Бул жерде салатыбыз бар, листья салата деп коет. Ошондойду алып туруп, ушул жерге мындай кылып алат экенбиз. Так, бул жерде соусубуз бар экен, достор. Бул кандай болот экен? Такой остротасы бар екен, бирок кислятинасы да бар екен. Ушинтип беришти да, ушинтип жейсиң депчи. Так, балыгыбыз кичине эмерик болуп атат. Кичине колду күйгүзүп атат. Ошондуктан салаттан көбүрөөк алайын. Момундай кылып туруп жеп көрөлү биринчисин, ток кое туралы. Эң жакшы, эң башка ингредиент унутуп калган турбаймынбы, достор? Мол нерсе. Кстати, бир секрет айтып берейин. Эгерде чесноктон көбүрөөк жесеңер, Туркияда көп кездешет бул нерсе. Гвоздиканын эмелери болот. Уруктар болот, гвоздиканын уруктан. Ошолорун бир 15 мүнөт оозуңуздарга салып койсоңуздар, ушул житти эменин чесноктун житин кетирет, достор. Бул силерге бир лайфхак. Так, мынакей. Бисмилла. Соус эме турбайбы, мына жгуч экен. Бул баягы эмне деп коет? Spicy соус экен. Бияка төп салган турбайм, чочко десе. Так, 1 минут. Алып коеюн. Кореянын бир нерсеси бар, достор. Муну мага чейин деле туугандардын, баягы коноктордун баары айтса керек. Ресторанда турганда бирөөгө конок барсаң, сөзсүз түрдө чалпылдатып жеш керек. Чалпылдатып жесең, бул тамактын даамдуу, таттуу болгонунун белгиси. Жана ошол кожойкейге ыраазычылык дегенди билдирет. Кореянын культурасында ошондой. Андыктан бул жерге баягы чалпылдатып жебейин десем дагы желип атат, мындай төгүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Төгүлүп
Айвадан туғандар. Соны екен. Соны екен. Ішіне тері ойыл баштады оқшап болмаймын менде. Так. Қолмен ал берейін әме. Қараватшысың. Әмеде бір жақшы блюдо бар. Дафрамаш білі. Ошо шышкен салаттар немесінен мәлік. Соң. Мен айтсам құрсағым тойды уже. Құрсағым тойды, бирок жақсы бір сөз бар емес пе? Көз қорқоқ, қол батыр дейді. Баяғы негізі азыр бақта балық көйлі қалып қалды. Жарымысынан көйлі қалды. Оны жеп көрейінші, бұл ең бішелек оқшайды. Мұшайдың қалып тұр. Жақшы, Онда бір соусқа салушыз керек оқшайды мұнда. Мен жаңа башынан айтқан маға чынок аз деп че. Чыноктың көбін жеп қойдым. Так. Бұл жерде барын ілжедім оқшайды, Мон желе екен. Шыны көрелі азыр. Дамтат көрелі. Бұл жерде чыснок екен, бирок бұл бағы тұздалған чыснок екен, Бұл еме оқшайды. Бұл жебейт оқшайды, бамбук. Бамбуктың такым чыснокты мұның чын айтсам жем келбей етеді. Соусын ішіп көрелі. Солод. Қадимки солод баяғы еме бар ғой. Ертең менен баш жазғанда ішесің ғой. Шондай өлі екен да. Так, келгелейім дағы бір. Бұл жерде біраз емес қалып қалды. Балық үшін жеп көрелі. Так. Терде баштадым. Бұл жерге адашып еже келіп алды. Так, мұнакей. Қарап ашқанда сонын. Сонын. Так. Мен шын айтсам, шынында біле айға тойып қалдым. Так, листіктердің алма салаттарын алалы. Так, бияқта емелер бар екенді. Келдім, перестердің қош бөлі, Перестен қош олым. Так, пиязды жедім. Biraz жоқ бұның темелі қойын. Мұны картошкадан қошайыншы biraz. Картошкадан қошайын. Ондан biraz қошайын капустадан. Так. Балықты қошайын. Основной ингредиент. Шул нәрсе. Так. Анан ең башқасы бізді тердеткен әмелерді біздің бактерияларды өлтіргенін бұл соус екен. Ұнтып қалған тұрған чеснокты қошауыз. Суымды даяр деп алайын. Кеттік анамыз. Мынакер қач соным болдым.
Супер. Вообще соның, блин, кайф. Вообще кайф. Обалденно просто, блин, вообще. Мың баяғы өзіңіздер негізі білет болшыңыз керек. Кореяда, Қытайда популярды шоулар бар, YouTube шоулары. Ошо мукбанг деп қойды, отырып алышып, мындай кадрды алышат да, отырып алып, атайын мындай капустаны алып тұрып, ошолар турап көрейікші, ошо қыздарды. Ошол жерде қыздар бар ғой, момент отырып алып, анан капустаны алып дағы, жап-жақын камераны алып келіп алып тұрып, деп жешет да. Емеде, батышта мұны food porn деп қояды. То есть, атайын ошол тамақты баяғы айтқандай эле башында көп жыл айттым ғой, 2 жыл айттым. Ошол сиздерде дагы ошол жерде отуруп, мен максималдуу түрдө өзүмдүн эмоциямды сиздерге бере билишим керек. Сиздер болсо, мен менен тамак жеп аткандай эле. Ошондой бир сиздерде бир сезим келиш керек да сиздерге. Блин, супер. Мен билбейм, негизи мен сурап турмун башында. Мунун баарын жеп ичишим керек беле. Бизди кичинекей кезде апабыз үйрөткөн да, жамандан жарты кашык арттырат деп, андыктан баарын жеп ит деп үйрөткөн да, ошого көнүп калыптырбыз. Анан менин баарын кое берсе эле, астуска кое берсе, ошонун баарын жей берет экенбиз. Андыктан мынакей плюс 7 килограмм. Азыр каракташ керек. Дагы бир жол монан бир дамтатайынчы, чиркин сонун болду. Кстати, дагы бир кызыктуу бир маалымат айтып берейин сиздерге. Негизи түштүк чыгыш өлкөлөрүндө Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Шри-Ланка, Бирма, Филиппины, ошол тараптарда өзүңүздөр билесиздер, экваторго жакын өлкөлөр өтө ысык болот. Анан ал жерде эч качан температура кыш мезгилинде дагы 0 градустан ылдый түшпөйт. Микробтордун көбү, бактериялардын көбү 0 градустан ылдый түшкөндө өлөт да. Бирок ал жерде температура түшпөгөндүгү үчүн адамда ар кандай бактериялар жашайт. Өзүңүздөр билесиздер. Ар кандай биздин ар бирибиздин бактерияларыбыз бар. Анан ошол жерде жашагандар оорубаш үчүн, ошол бактерияларды өлтүрүш үчүн, денедеги бактерияларды өлтүрүш үчүн ачууну көп жешет. Ачууну жегенде ачуу денеге сиңип, тер аркылуу ошол чыгып атканда тер аркылуу болобу, ошол көп бактерияларды өлтүрөт. Андыктан таң калбаңыздар, бул ошо климатка жараша болгон нерсе. Бизде ошон үчүн бизге окшогон өлкөлөрдө, 4 мезгил тең бар өлкөлөрдө биз ачууну көп жебейбиз. Бул бүгүнкү күнүмдүн эң таптуу тамагы болуп окшойт. Кайф. Эмнелерин да билип алдым. Бир эсе салчу элем. Кстати, дагы бир жакшы факт. Корея боюнча айтып берейин силерге, түштүк Корея боюнча. Түштүк Кореяда корейцтер, Түштүк Корея өтө өнүккөн өлкө. Аны билсеңиздер керек. Түштүк Кореяда ошол культура, баягы тамактын культурасы бар. Албетте булар суу жаныбарларын көп жегендиги үчүн, жана жер жемиштерди көп жегендиги үчүн булар өздөрү аябай жакшы, баягы өздөрүн, мисалы 50 жаштагы жигит, байке менден жаш көрүнөт да, скорее всего. Андыктан буларда ошол жагы бар. Анан эң жакшысы тамак жегенден кийин булар сөзсүз түрдө кофе ичет. Негизи Кореяда кофенин культу бар. Биз баягы үй бүлөбүз менен өзүм дагы дүйнөнүн көп бурчтарын көргөнбүз, бирок Сеулда Starbucks болгон
жерлерден ең көп концентрациясы ошол жерде экен да достор. Мисалы бир эле имарат болушу мүмкүн, ошонун бир бурчунда бир Starbucks болсо, экинчи жагында мындай өтсөң эле экинчи жагында дагы бир Starbucks бар. Елестетсеңер, кайсыл кофейняга кирбей, кофе бин деген дагы кофейнялар бар, өтө популярдуу. Каяка кирбей, кайсыл убакта кирбей, кечинде, эртең менен, түштө, түштөн кийин ар дайым адамдар көп. Таң калыштуу. Булардын кофенин культурасы бар экен, культ кофе. Анан булар, мисалы, таң калган болгондо кимчиден жеп коелу. Биз деле, кстати, башына таң калганбыз, кантип эртең менен кимчи жесе болот депчи. Өзүбүз да жедик. Таң калмал завтрактарда кимчи жеп аттык. Ачуу жегенден кийин кофе ичким келет экен, достор. Андыктан мен азыр кофе сурайт окшойм өзүмө. Так, эми могул кичинекей биздин дагы бир кичинекей балыбыз калып калды, ошону жеп коеюнчу. Апамдын сөзүн эстеп. Апам айтчу эле, дагы бир жолу айтайынчы. Жамандан жарты кашык артырат дейт. Андыктан менден артпасын. Биздин бул жердеги поварыбыз мен жаман көрбөсүн, мен тамам не жебей койду депчи. Андыктан мен эчкимди, мен аны сочно дейинчи, мына кадимки мукбанг кыргызча эмес, баягы мукбанг корейче болсунчу, энесин корейче болсун азыр. Соголчу шуну. Акыркысын мен уралчы келгиле. Тимеле оозум күйүп атат азырчы, чын айтсам туугандар. Оозум күйүп атат. Андыктан баарын салдым окшойт, мынакей. Ингредиенттердин баарын салайын деп бүтөбөйүн деп калдым. Қалчы, какая красота. Мынакей, дагы бир жолу. Ушунтер мактана бербейм. Бул адатка айланып калбаса болду. Адатка айланып калбаса эле болду. Үйдө отуруп алып дагы камерамды, телефондун күйгүзүп алып ушинтип жей берсем болду да. Мындан кийин келгиле. Сонун, Ох, еще остринки. Кайф. Туугандар, бүгүнкү миссиябызды аткардык. Аябай жедим, чоң рахмат. Ушул Gangnam Корей тамак аш ресторанына Алла таалам разы болсун, чоң рахмат, ыраазычылык. Сонун чындап эле мага аябай жакты. Билбейм. Силер кандай карайсыңар, бирок мен оюмча адам баласы дүйнөнүн көп баягы ар бир региондорго жараша тамактары көп, андыктан көп тамактарын бир даам татып көрсө деп ойлойм да. Андыктан эгерде ошондой мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, деги эле койчу. Түштүк Кореясы болобу, Кытай болобу, индиялык болобу, мексикалык болобу, ар кандай тамак аштардан даам татыңыздар. Мен ошону тилеймин. Бүгүн эгерде мен баягы тарбия алгам, бирокчу тарбия сыздуулукту көргөзүп койсом, кечирим сурайм. Бир аз ошол силер менен кичине ушул шоудун алкагында отуруп тердеп, пурдап дегенде, тердеп шурдап силер менен кичине отуруп сүйлөшүп маек куранга аракет кылдым. Андыктан мага аябай жакты. Шоудун организаторлоруна чоң ыраазычылык. Дагы да кез-кезде вдруг геройлоруңуз болбой калса чакырып туруңуздар. Чоң рахат менен келебиз. Андыктан дагы бир жолу ушул биздин поварга ушун баарын даярдаган баарына чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Силерге баардыгыңыздарга мен көрүп аткан болсоңуздар, ден соолук каалаймын.
бар бололу, бай бололу, аман есен бололу. Жақсы тұрыңыздар.